Дүйнөлүк балет жылдыздары Бишкекте. Алардын катышуусундагы концерттин биринчи күнү 25 ноябрда Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында болуп өттү. Балет жылдыздарынын өнөрлөрүнө күбө болуу үчүн орто, улуу мундун өкүлдөрү жана жаштар келишкен. Бул күнкү кечеде Франция, Бельгия, Латвия, Туркия, Казакстан өңдүү өлкөлөрүнүн балет жылдыздары өз өнөрлөрүн тартуулашты. Көрөрмандар болсо дүркүлөтө кол чаап коштоп турушту. Сахнага Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисттери Марат Сыдыков менен Айзада Тумакова чыкканда залда турган эл өзгөчө колдоду. Мы организовали этот концерт для популяризации балета и вообще классического искусства в Кыргызской республике. Так как многие уезжают. Бул концерт өлкөбүздө классикалык искусствону жана балетти даңазолоо максатында уюштурулуп жатат. Учурда көптөгөн артисттер чет жакка кетип жатышат. Бирок биздин театрда да балет болушу керек да. Бул үчүн дүйнөлүк балет жылдыздарын чакырдык. Негизинен иш-чараны жакшы ниетте өткөрүп жатабыз. Акча табалы деген оюбуз жок. Балеттен түшкөн акчалар чет өлкөдөн келген досторубуздун жол киресине кетет. Эти проекты не являются коммерческими. Мы эти деньги просто окупаем билеты, затраты наших друзей, все. То есть мы не работаем на какой-то заработок. Бул иш-чара жогорку деңгээлде өтүп жаткан биринчи долбоор болгондуктан уюштуруу иштеринде жана техникалык жактан кемчиликтер болуп жатканын Марат мырза жашырган жок. Ну, конечно, были трудности, и есть трудности сейчас, вот до сих пор возникает, вы видите, с фонограмм, но это от того, что у нас театр не может купить новое оборудование. Албетте, кыйынчылыктар болууда. Өзүңөр көргөндөй эле техникалык мүчүлүштүктөр бар. Бул нерсе театрдагы эски аппаратуралар жаңыланбагандан кабар берет. Ал үчүн кечирим сурайбыз. Бизди кубандырганы элдин келип бергени, бизди колдоп коштоп турганы.
көрүүчү эң башкы нерсе. Алар үчүн биз бийлейбиз. Негизи эле балет искусство сүйүүчүлөр үчүн гана. Зритель — это самое главное. Для зрителя мы танцуем, и вообще балет существует, и опера, я думаю, существует искусство для зрителя только. Все. Концерттик программа дээрлик 1,5 саатка жакын болду. Ага күбө болуп чыккандардын айрымдары уюштуруу иштеринин начардыгын айтышса, айрымдары концерттин жогорку деңгээлде өткөнүнө токтолушту. Ну, конечно, балетты не сравнить, очень красивые. Ушундай артисттер келип атыптыр. Эмне дейин, рахмат кой түшүнүп келгенине. Конечно, баасы дагы өтө эле кымбат. Ушундай баага эч ким келе албайт да. Өзүңөр билесиңер. 1,5 миң. Ошо 1,5 миң билет алып ушундай элдер тиги келип атса, кичине элди да сыйлаш керек да. Билетиңерге жараша ошондой уюштуруш керек. Элдердин көңүлү калбагандай. Мына болду, ушу менен мен көпкө чейин келбегенге аракет кылам. Мурунда ушундай болгон. Концертте өзү аябай жакшы болгондуктан мына өзүмө көрүп аткандай адамдар да аябай көп болду. Мен ойлойм, ушундай концерттер көбүрөөк болуп турса, өзүбүз да ушундай культурага аралашып, өзүбүз дагы өнүгүп, ушундай нерселерге көп аралашсак, абдан сонун болчу да. Бүгүнкү концерттин уюштуруучуларына терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Аябай жакшы болду, жогорку деңгээлде. Ошо баардык артисттерге рахмат айтмакчымын. Баарына ийгилик каалайм. Чынында балет искусствосу талыкпаган эмгекте көп убакытты талап кылат. Бирок ага карабай кыргыз балетин өнүктүрүү, кайра жандандырууну максат кылгандар бар экени кубандырат. Мындан улам келечекте Бүбүсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев сыяктуу кыргыз балетин дүйнөгө тааныткан жылдыздар чыгат деп үмүт артабыз.